Kırgız dil 5. sabak онлайн сабак. Токмок шаарындагы номер 2 орто мектеби. Сабак берген мугалим мен Керимбаева Гүлжемиле Шамралиевна. Сабактын темасы Дары канада. Сабактын максаты окуучулар жаңы сөздөрдүн маанисин түшүнүшөт, кайталап айтышат, сүйлөшүшөт, көнүгүү машыгуу иштерин аткарышат. Дарыканада соода кылуу маданиятына үйрөнүшөт. Ролдорду аткаруу балдардын баарлашуу чөйрөсүн кеңейтет, кызматташтыкта иштөөгө үйрөтөт. Балдардын элестетүүсүн, көркөм окуусун калыптандырат. Кана эмесе балдар, дептерди ачып, үй тапшырмасын текшерели. Үйгө 4 көнүгүү берилген. Сүйлөмдөрдү толуктап жазгыла деп тапшырма берилген. Сизге жардам берейин деп келдим. Карина тиш докторга барайын, көрүнөйүн деп кетти. Же барайын деп кетти. Жантай сабакка даярданайын деп окуу залына кирди. Дары алайын деп мейманга кирдим. Максат чарбакты сугарайын деп баратат. Алексей күчүккө тамак берейин деп турду. Марина короону шыпырайын деп эшикке чыкты. Отун аралайын деп араны алып чыктым. Билет сатып алайын деп кассага баратам. Балдар, текшерип, катасы бар болсо оңдоп, анан мага жибересиңер. Эми болсо дептерге число жасалык. Чын Курандын кайсы числосу? Туура. Класс иши. Сабакты сөздүк жат жазуудан баштайлы. Силер болсо сөздөрдү жаттадыңар, билесиңер. Ошондуктан сөздүк жат жазууну аткаралык. Мен силерге орусча айтам. Силер болсо кыргызча жазасыңар. Даярсыңарбы? Баштадык. Кашлял, пройденный, грипп, у меня нет сил, глубоко, скорая помощь, сделал укол, тошнит, заложен нос, покраснел. Жазып бүтсөңөр жакшы. Эми балдар, биз китепти ачып 134 беттеги 2 көнүгүүнү аткарабыз. Дары канада болгон окуя. Биз болсо ролдошуп окуйбуз. Ким мага жардам берет?
Макул. Саламатсызбы? Сиздерде бул дарылар барбы? Бар. Берейинби? Ооба. Аларды кандайча ичиш керек? Bir күндө 3 мал ичиш керек. Тамакка чейинби? Жок, тамактан кийин. Рахмат. Мага дагы эти ысыгандын дарысын береңизчи. Парацетамол берейин. Балагабы же чоң киши? Чоң кишиге. Баары 260 сом. Мына. Рахмат. Жакшы калыңыз. Эми силер дагы ролдошуп окугула. Жаңы сөздөргө көңүл бургула. 3 мал ичиш керек. Тамактан кийин. Эти ысыгандын дарысын. 3 мал деген 3 раза. Тамактан кийин. После еды. Эти ысыгандын дарысы. Лекарство от гриппа. Окуп бүттүңөрбү? Анда эмесе машыгабыз. Чарчап калдык го. Ошон үчүн ордубуздан туруп, кичине сергейлик. Эс алдыңарбы, балдар? Эми болсо биз 4-чү тапшырманы аткаралык. Сөздөрдүн синонимдерин жазабыз. Кана окуйлук биринчиден. Тыңшап көрдү. Тыңшап көрдү деген сөзгө синоним дем алыңыз болот. Врач деген сөзгө дарыгер. Дарыгер деп да айтса болот, врач деп да айтса болот. Грипп деген сөзгө сасык тумоо. Бат тез дегенди билдирет. Температурасы жогору, эти ысыды дегенди билдирет. Ач карын, тамакка чейин. 3 жолу, эртең менен, түштө, кечинде. Эми болсо биз жыйынтыктап кетелик. Биз кайсы темада сабак өттүк?
дарыканада. Туура. Дарыканага барганда биринчиден силер саламды беришиңер керек. Кантип айтасыңар? Саламатсызбы деп. Туура. Анан кийин дарыны сурайсыңар. Эти ысыгандын дарысы барбы деп. Же ичөткөктүн дарысы барбы деп сурайсыңар. Керектүү дарыны сурап билип алышыңар керек. Албетте, канча маал ичиш керегин билишиңер керек. Ошондуктан дарыканачыдан сурап алгыла. Тамакка чейинби же тамактан кийинби деп дагы тактап алгыла. Кээ бир дарыларды тамакка чейин ичет, кээ бир дарыларды тамактан кийин ичет. Ошону билиш керек. Албетте, дарыканада дарылар көп. Бирөөнүн баасы төмөн, бирөөнүн баасы ылдый. Ошон үчүн канча турат деп тактап алгыла. Дарыканадан дарыны алып, жоопторду угуп, коштошуп кеткенди унутпагыла. Жакшы калыңыз деп. Үй тапшырма. 2 макалды жаттап алгыла. Соо кезде сактан, оору кезде дарылан деп. Туура, соо кезде өзүңдү сактап жүрүшүң керек. Ооруп калсаң, анда албетте дарыланышы керек. Ар бир киши эмне дегенде ооруну дарылабай койсоң, ал күчөп кетет. Тазалык ден соолуктун негизи. Ден соолук байлыктын негизи. Таза жүрсөң, ден соолугуң чын болот. Ден соолугуң чын болсо, анда сен байлыктын ээси болосуң. Ошондуктан, балдар, кол жууганды унутпагыла. Самынды эзип, манжаларыңарды ушалап, жакшы жуугула. Эшикке чыкпай, үйдө болгула. Биздин сабак сонуна келди. Саламатта калгыла балдар. Сабак жакса, 5 манжаны тартып койгула.